Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТРде күн маек программасы берүүнүн бул жолку чыгарылышында биз айыл чарба продукцияларын экспорттоо туурасында маселелерге кайрылалык деп атабыз. Бул үчүн биз студияга конок чакырган элек. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү багбанчылык боюнча чечимдерди ишке ашыруу секторунун башчысы Бакыт Орозакунов бүгүн биздин студиянын коногу. Бакыт мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Адегенде биз айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоого көмөктөшө турган штабтын түзүлөт деген маалымат чыкты жакында эле. Биз ушундан баштайлык. Себеби дегенде бул командада ошол сиз өзүңүздүн кесиптештериңиз менен бирге ушул жаатта иш алып барат экенсиз. Эмне үчүн бул штаб түзүшү керек болду? Анан кандай көмөк көрсөтөт? Ошол эле продукцияны үзгүлтүксүз жеткирүүдө, мындайча айтканда эффективдүү иш алып баруу дагы ойдогудай болбой жатабы? Эмнеден улам штаб түзүлмөй болду? Бүгүнкү күндө биздин Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ошо саясаты биздин дыйкандарга көмөктөшүп атат. Көмөктөшкөндө ошол эле өзүнүн өндүргөн продукциясын сатуу, ошол эле же болбосо чет элдик рынокко чыгаруу боюнча активдүү иш алып барып атабыз. Анын алкагында сиз белгилеп кеткендей штаб түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо штаб иш алып барып, азыркы тапта баягы кайсыл өсүмдүктөрдү чыгарабыз, биздин ички дагы баягы азык түлүк коопсуздугун камсыздоо дагы негизги максатыбыз. Андан сырткары баягы бизде керектөөдөн ашкан ошол эле айыл чарба өсүмдүктөрүн чет жакка сатып, биздин дыйкандарыбыздын кулпун толтуруу максатында, ошондой эле алардын көйгөйлөрүн чечүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында ошол штаб түзүп, бүгүнкү күндө тийиштүү иштерди алып барып жатат. Кандай милдеттерди аткарат? Азыркы тапта ошол эле ЯЭК аймагына биздин айыл чарба өсүмдүктөрүн чыгаруу, ошол рынокко чыгаруу жана андан сырткары үчүнчү мамлекеттерге дагы айыл чарба өсүмдүктөрүн чыгарууга өбөлгө түзүп, ошол эле келишимдер, меморандумдар, мисалы Кытай менен келсек, протоколдорду дагы баягы жылдыруу максатында иш жүргүзүлүп атат. Белгилүү болгондой, мисалы Кытайга 32 аталыштагы айыл чарба продукциясы экспорттолуп келсе, анын 15-inde бүгүнкү күндө протокол бар. Азыркы тапта сиз ушу айтып кеткен штабтын алкагында ошо 4 дагы кошумча протоколду иштеп, ошол 4 продукцияны Кытай эл республикасына чыгаруу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп атат. Кайсыл продукциялар боюнча? Бул айта кетсек, термикалык иштетилген эт, бул мясо термическая обработка деп коет орус тилинде. Ошол эле дагы кургатылган жемиштерди айтыла кетем, жана ошол эле туют өсүмдүктөрүнүн дагы экспортун белгилеп кетсем болот. Ушулар боюнча бүгүнкү күндө продоколдорду түзүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Бакыт мырза, негизи жыл сайын чек арада айрым бир көйгөйлөр жаралып турабы? Айыл чарба өнүмдөрү кайра артка кайтарылган учурлар, мисалы жолдон бузулуп кеткен учурлар көп эле болуп келет. Буга чейинки эфирлерге келгенде дагы сиздер айттыңыздар эле, ушул экспорттоо жаатында эл аралык стандарттарга ылайык сертификаттарды бир катар ошол сертификаттарды бир катар кыйынчылыктар жаралып жатат деп. Учурда кандай маселелер жөнгө салынып жатат? Анан деле кайсыл маселе боюнча иш алып барып жатасыздар ушул эл аралык стандарттарга ылайык сертификат боюнча? Мисалы айта кетсем, бизде ушул ЯЭКтин аймагында экспорт боюнча атайын ушу тех регламенттер бар, техникалык регламенттер. Ал албетте бул ЯЭКтин отурумунда чечилет. Мамлекеттер өзүнө кызыктар, баягы кызыктар тармактары боюнча өзүнүн сунуштарын киргизип, баягы жеңилдетүү боюнча болушунча иш аракеттер көрүлөт. Мисалы бүгүнкү күндө ошол эле тех регламент, жанагы жер семирткичтерди экспорттоо боюнча тех регламентибиз бар, бирок бүгүнкү азыркы тапта ошолордун баягы мыйзамдарын, подзакон актыларын иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ошол эле жанагы эле эме деп коет, СИЗ деп коет, средства индивидуальной защиты. Аларды дагы баягы тех регламенти кабыл алынып, бирок бүгүнкү күнгө чейин баягы эмеси талаптары бекитилбегендиктен ошолорду талаптарды бекитүү боюнча дагы иштер жүргүзүлүп атат. Ушундай сыяктуу баягы иштер алып барылат. Негизи ошол экспортко чыгарып жаткан ишкерлер көбүнчө кайсыл маселе боюнча соңку кездери сиздерге кайрылып жатат? Экспорттогулар
азыр баягы сиздерге белгилүү болгондой баягы автоматташтыруу, санариптештирүү убагы келди. Азыркы этапта ушул эки тармакты баягы жеңилдетип, дыйкандарга жеңилдетиктер түзүү боюнча дагы ушундай сыяктуу бизде сунуштар каралып атат. Баягы санариптештирип, болушунча баягы биздин дыйкандарыбызга уруксат кагаздарын алуу жолжоболорун жеңилдетип, баягы оңойлоштуруу иштерин кароо пландалууда азыркы этапта. Негизинен көбүнчө ушул уруксат кагаздары менен бир кандай суроолор келип турат. Бирок аны менен да айта кетсем, бизде азыр бүгүнкү күндө министрликтин региондордо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бар аймактарда. Аларга эгерде баягы кызыктар тараптар келип, айыл чарба өсүмдүгүн бир кандайдыр бир продукцияны экспорттойм десе, ошол жерге барып кайрылып тийиштүү консультациялар же болбосо биздин министрликке келип, атайын бөлүм бар, ошо экспорт жана интеграция боюнча ошол бөлүмгө келип дагы кошумча маалымат алып кетсе болот. Биз билебиз эми буга чейин ишкерлер ушул сыяктуу документ жаатында санариптештирүү, бирдиктүү терезе деген айрыкча ЯЭП өлкөлөрүнүн ортосунда жана келишим кылайык, ошого ылайык келиши керек болчу. Кыргызстан тараптагы бул боюнча ар бир ошол уюмга биримдикке мүчө мамлекеттер ар ким өзү тарабынан ошол стандарттарга туура келүү аракеттери жасалган. Башында ошондой кыйынчылыктар болгон болчу, бирок учурда ошол жанагындай артка кайтарылган учурда же болбосо кайсы бир лабораториялардын чечимдери туура эмес болуп калган учурда кайра убара болбой, ошол бул жактан тиешелүү же болбосо туура стандартка ылайык текшерүүдөн өтүүдөгү кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча иш алып барган элеңиздер да, канчалык ошол ишкерлер ошону өздөштүрө алды? Бүгүнкү күндө албетте өздөштүрүп атат. Себеби ошол эле эң биринчиден экспорт, мисалы бир өсүмдүктү же продукцияны экспорттоодо атайын өзүнүн тартиби, нормалар бар. Ал нормаларда милдеттүү түрдө лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүү бул кажет. Ошол себептен ар бир экспорттоочу атайын өзүнүн продукциясын тийиштүү тартипте жана милдеттүү тартипте лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүп, андан кийин гана тийиштүү сертификаттарды алгандан кийин гана экспорттоого же болбосо ошо башка мамлекеттерде чыгарууга уруксат берилет. Ооба, бирок Бакыс мырза, ошондой жана артка кайтарылган продукциялар, мисалы биз мурунку жылда албай эле коелу, балким азыркы быйылкы 2025 жылда ошондой фактыларга балким сиздер анализ жүргүзөсүздөр, туурабы? Ар бир ошондой бир артка кайтарылды же баланча фура, мисалы Россиянын аймагында деген сыяктуу ушундай учурларда көбүнчөсү кайсы мындай нерселерди мындай дагы деле өтөөсүнө чыкпай кайра ошол жерден ката кетип атат? Кайсы учурлар болуп атат? Азыр албетте андай учурларды алдын алуу иштери жүрүп атат. Азыр белгилүү болгондой, мисалы ошол эле башка мамлекеттерден келаткан жана фуралар артка кайтарылды деген жаңылыктарды угуп жүргөнсүзбүз. Анан мисалы бизде бүгүнкү күндө экспортко тийиштүү болгон тийиштүү ведомстволук эки уюм бар. Бул ветеринардык кызмат жана өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти бар. Алар менен фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөр жүргүзүлөт. Алардын алкагында атайын тийиштүү сертификаттар, лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Негизинен аларды алдын алуу ошол эле баягы күчөтүү максатында бүгүнкү күндө тыкыр көзөмөл жүргүзүлүп атат. Аракет кылып атабыз баягы ушундай учурларды кайрадан баягы пайда болбошуна же болбосо мындай андай абал түзүлбөшүнө болгон аракеттер көрүлүп атат. Бизде дагы борбордук аппараттын дагы тийиштүү бөлүмдөр менен тыкыр көзөмөл жүргүзүлөт бул боюнча дагы. Негизи биз азыр сертификаттарды алуу боюнча сүйлөшүп аткан соң, биз билебиз, лабораториялар жеке, мамлекеттик бар. Бирок ЯЭПтин алкагында өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй стандарттар албетте бири-бирине окшош болот, бирок үчүнчү мамлекетке келгенде маселе жаралып жатат. Ал жакта себеби дегенде ошол өзүлөрүнүн мындайча айтканда нормалары бар, ошого дал келбей калган учурлар болот. Ошону жоюу боюнча анан мындайча айтканда лаборатория деп сүйлөп калдык. Менин билишимче көбүнчөсү ишкерлер ошол бир эле жерден баягы өтүүдө, ошол текшерүүдө кайсы бир лабораторияга барса бир эле мындайча айтканда жанагы текшерүүнүн бир 2-3 түрүн эле өткөрөт экен, башка жерге барыш керек экен, ал убакыт экен, акча кетет экен. Ушундай тоскоолдуктар көп болот дейт экен да. Анан айыл чарба министрлиги канчалык бул ушул маселени жоюунун жолун көрүп жатат?
Бул боюнча деген биринчиден ошо региондордо лабораторияларды ачуу жумушу аткарылып атат, жасалып атат. Бүгүнкү күндө дагы курулуп жаткан лабораториялар бар. Негизинен баягы 3-өлкөлөр боюнча айта кетпедиңизби? Ошол министрликтин бирден бир максаты болуп, бул жанагы биздин жергиликтүү ошол эле дыйкандарыбызга, экспорттоочуларыбызга, же болбосо жалпылап айтканда айыл чарба субъектилерине ыңгайлуу шарттар түзүп берүү. Бул кандай? Ошол эле үчүнчү мамлекеттердин ортосунда кандайдыр бир меморандум, макулдашууларды түзүп, ошол макулдашуулардын негизинде жанагындай биздин кандайдыр бир өсүмдүктөрүбүз экспортко чыгарылат. Анан негизинен баягы чыгаардын алдында бизде дагы өзүбүздүн нормалар, талаптар бар. Атайын баягы кандай десек, норматив же болбосо бир эме деп коебуз, бир чектөөлөр бар. Ошолордун мисалы кандайдыр бир өсүмдүк ошол чектерден ашпай, башка мамлекеттин талаптарына дал келсе, ошолор гана уруксат берилет чыкканга. Баягы алдын ала булар сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Андан кийин гана жанагындай мамлекеттерге жол ачылгандан кийин биздин субъекттер жана экспорттоо ишин жүзөгө ашырат. Ошондо лабораториядагы жана жабдыктар аябай эле кымбат турат дейт турабы? Ооба. Алардын да түрү болот экен. Биз эми ЯЭПти албай эле коелук, ошол биз башка жана жаңы чет элдик рыноктарды издеп атканда ал нерсе да эске алынат да. Анткенде ушул жабдыктар туурасында сурап атам да. Аларга жеткенде, өздөрүнө жеткенде, текшерүүгө келгенде мындай айырмачылыктар болбош үчүн ошол аппарат, ошол жактагы лабораториялардын текшерген жабдыктары боюнча айтып берсеңиз да. Негизи өзү эл аралык стандарттар болот. Ошол себептен жанагы кээ бир лабораториялардын анализдери өтпөй калышы мүмкүн деген сиздин сөзүңүз болуп атпайбы? Ошол алдагы туура. Себеби лабораториялар милдеттүү түрдө аккредитациядан өтүш керек. Атайын өзүнүн органдар болот. Кээ бир мисалы лабораториялык кээ бир анализдер чет мамлекеттен аккредитиштирилип келет да, эл аралык нормаларга ылайык. Ошол себептен ошол эле лабораториялардан гана ошолордун жыйынтыктары менен гана кээ бир көрсөткүчтөр жанагындай экспорттоого уруксат берилет. Бул дагы баягы өтө мындай бир маанилүү бир аспект экспорттоодо ушул лабораториянын аккредиттөөдөн өтүүсү. Анан өзүнүн дагы мөөнөтү болот. Ошол мөөнөтүнөн да ашып кетпеши керек да. Канча негизи республика боюнча алардын саны? Бизде азыр бүгүнкү күндө лабораториябыз, ветеринардык, фитосанитардык лабораторияларыбыз бар. Азыр бүгүнкү күндө ушу Чүй облусунда лабораторияларыбыз иштеп атат. Ошол эле Түштүк регионунда бар, Ош облусунда. Ошол эле мисалы контролдук токсикологиялык лабораториялар иштеп атат Кыргызстанда. Негизинен бар. Облустардан баягы чоң райондорунда биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кайрылып, ошол лабораториялар боюнча дагы баягы маалымат алышат. Ошол эле биздин министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүндө аймактык өкүлдөрү бар. Мисалы эле ошол эле фитосанитардык көзөмөл боюнча атайын өзүбүздүн дагы облустардагы башкармалыктар бар. Именно ошол департамент. Ал департаменттердин облустарда өзүлөрүнүн лабораториялары болот. Канча түрү боюнча жыйынтык чыгарып берет? Негизи бул өсүмдүктүн баягы курамы боюнча, анан жана кээ бирлер мисалы ошол эле кээ бир айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мисалы мөмө жемиштерин айтсак, жанагы ошол эле өсүмдүктө жана сахардын эмеси, концентрациясы кандай, ошолор сыяктуу жана нитрат, биз баягы көтөрүлүп жүргөн маселе ушулар сыяктуу сымал лабораториялык анализдердин түрлөрү ошол лабораторияларда аткарылат. Адистерди окутуу боюнча дагы, бул кадрларды даярдоо боюнча дагы билесизби? Дегенде ошол ЯЭПте дагы ошол сертификация боюнча сөз болуп атканда дагы ошол адистерди даярдаш керек деп айтылган. Ошол эле учурда ошол даярдалып чыккан адистерин үйрөнүп алгандан кийин, мисалы бага айлык маянага байланыштуу кетип калган учурлар көп болот дейт да. Ошол кадр саясаты боюнча айтып бересизби? Окуткандан кийин негизи ошол жемиштүү болуп атабы? Ошол жакта канчалык кадрларды кармап калуу боюнча иштеп жүрөт? Албетте бүгүнкү күндө биздин министрликтин жетекчилиги менен толук кандуу аракеттер көрүлүп атат. Кадрларды стимулдаштыруу же болбосо мындай кошумча мотивация берүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Ушундай сыяктуу окууларга кошумча билим алып, негизинен бизде бүгүнкү күндө адистерибиз баягы кандай айтсам, мындай адистештирүү тармагында иштер жүргүзүлүп атат. Кошумча окуулар болот, чет өлкөгө барып, окууларга, семинарларга барып,
атайын баягы илим билимге умтулуп келишет. Анан баягы бизде аракет көрүлүп атат ошол кызматкерлерди менен тыкыз иштешип баягы мамлекетке баягы болушунча салымын кошуп турганга. Кыргызстан Кытайга 1 миллион тонна айыл чарба ошол продукциялары боюнча ошол экспорттоого квота бөлүүнү сураптыр. 8 товар дейт. Ал кандай товарлар? Бул биринчи, бул негизи бизге эмне берет? Анан ал товарларды жана квота бөлүп берүү өтүнүчү боюнча. Анан муну сурап жатканда дагы себеби Кытайды билесиз, Кытайдын рыногу чоң. Анан ал жакта дагы менимче тандаштык да чоң болот, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Баягы өткөн жылы 2024 жылы биздин Кытайга экспорттолгон товардын жалпы суммасы 153 миллион 300 миң долларды түзгөн. Быйылкы тарапта атайын Кытайда өзүнүн квоталары бар, жеңилдетилген салыктар менен баягы Кытайга өсүмдүктөрдү киргизүү боюнча, продукцияларды киргизүү боюнча. Анан баягы мен сиздерге буга чейин айта кеткендей, баягы биздеги бүгүнкү күндө экспорттолуп жаткан продукцияларга баягы кандайдыр бир жеңилдетүү процедураларды баягы оңойлоштуруу боюнча дагы баягы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анан жана мисалы биз ушунун алкагында жүгөрүгө квотаны ушул сунуштап жатабыз. Жүгөрү, уун, тоют өсүмдүктөрүнө, пахта жанагы анан мал чарбанын терисине дагы ушул жанагы квотаны сурап атабыз бүгүнкү күндө. Себеби суроо талап бар. Ошол себептен ушуларга ушул тармактар боюнча ушул суроо талабыбыз боюнча иш алып барып жатабыз. Негизи Кыргызстандын ошол экспорттолгон айыл чарба продукциясынын мен азыр кошумча бир маалымат айта кетейин. Сиздер министрлик буга чейин маалымат бергенсиздер. Айыл чарба продукциясы ошол 96 миң тоннадан ашыптыр экспорттолгон. Бул былтыркы жылдын экспорттолгон продукциянын ичинен ошол көчөттөр эң чоң үлүштү түзүптүр да, жалпысынан 5,7 миллион даана экен. Буга кошумча дагы кандай продуктылар, анан башка жылдарга салыштыра келгенде канчалык пайызга жогору экендиги аныкталды деген эле эмне болду мурдагы жылдын бул жыйынтыкта, албетте 2023 жылга салыштыра келгенде. Канчалык сиздер ошол баягы коюлган тапшырманы, планды ишке ашырганга мындай жетиштиңиздер да? Баягы мында мурун айта кеткендей, бизде азыркы тапта ушу саясатыбыз, дыйкандарыбызды колдоо, экспорттоочуларыбызды колдоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Анан баягы кошумча дагы айта кеткендей, атайын баягы Кытай Эл Республикасынын башкы бажы кызматы деп бар. Ошол менен бизде министрликтин ортосунда атайын протоколдор түзүлөт. Ал протоколдо атайын талаптар коюлат. Кайсыл өсүмдүктө кандай нормалар, талаптар болуш керек деп. Ошолорго да 2024 жылы дагы кээ бир өсүмдүктөрдүн түрү кошулуп, ошолор менен дагы мындай биздин көрсөткүчтөрүбүз өстү. Анан дагы айта кетсем, баягы бизде азыр атайын Кытай Эл Республикасына жана надзорный склад деп коет. Ошол эле кукуруза багытында атайын надзорный склад ачылды. Ал менен дагы баягы экспортто мындай кандай десем, мындай талабы да эмес, мындай качество баягы сапат текшерилет. Сапатын текшерип, ошол жер. ооба, курулуп бүтүп жакында ачылышы болуп, ал менен дагы баягы кошумча мүмкүнчүлүктөр түзүлөрү күтүлүп атат. Ошондо чек арага чейин Кытай тараптын койгон жана талаптары да алдын ала текшерилет Кыргызстандын аймагында, туурабы? Ал надзорный склад бул Кытай Эл Республикасынын аймагында болот. Биздикине киргизилет, киргизилгенде ошол жерден текшерүүлөр жүргүзүлүп, жана фитосанитардык талаптар боюнча. Буга чейин ачылат деп Андан кийин айтылат. жанагы Кытай Эл Республикасынын аймагына кирүүгө товарыбыз жолун улантат. Бакыт мырза, өлкөдө жазгы тала жумуштары кандай уланып жатат? Быйыл деле кандай жашылчаларга, тоюттарга көңүлү бурулду? Анан буга чейин айтылган эле, Бакыт Төрөбаев дагы министр өзү суу өз убагында берилип, үзгүлтүксүз берилет, маселе жаралбайт деп. Кандай жүрүп жатат? Азыркы тапта сезондук айыл чарба жумуштары тоол аймактарда уланып жатат. Ошол мисалы бүгүнкү күндө Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облусунун кээ бир аймактарында жумуштар бүткөрүлүп жатат.
азыркы тапта республика боюнча иштетилген аянт 86%, дээрлик 86%да түзүп отурат бүгүнкү күндө. Анан кээ бир культуралар баягы өзүнүн географиялык баягы отурукташтыгына байланыштуу бүгүнкү күндө кээ бир аймактарда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоо жумуштары улантылып жатат. Ал эми ошо сууга суусун көйгөйүн алдын алуу максатында албетте туура айттыңыз. Ошо Бактыгер Кештин тапшырмасы боюнча бүгүнкү күндө биздин аймактагы суу ресурстар кызматынын суу чарбалары менен ошол эле райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен тыгыз иш алып барылып атат. Күндө жыйындар өткөрүлүп, ВКС менен тапшырмалар берилип, ошол биздин дыйкандарыбыз кандайдыр бир маселелерге баягы маселелерди алдын алуу максатында бизде иштер жүргүзүлүп атат. Албетте толук аракеттер көрүлөт, сууга суунун өз мөөнөтүндө жана так жеткирилишине болгон аракеттер биз тараптан министрлик тарабынан көрүлүп жатат. Мүмкүн болсо кыскача Кулпунай туурасында да суроо бере кетейин деп атам. Убактыбыз тар. Былтыркы жылдары министрлик бул Кулпунайга болгон түшүмдүүлүктү арттыруу керек деген маселени көтөрдү эле. Бул жылы кандай болуп атат түшүм? Негизи эле бул жылга болгон план боюнча, анан экспорттоо жаатында дагы суроо. Бул негизи эле көбүнчөсү Кулпунай өзүбүздүн баасына жараша дагы көп айтылат да. Мисалы өзүбүз багы өндүрүп атсак деле дагы баасы түшпөй койду деп. Кайсы бул эмнеге байланыштуу? Анан деги эле сортторун алып келүү, экспорттоо жаатында. Албетте биринчиден баштай кетсем, жылдан жылга клубниканын ошо Кулпунайдын аянтын өсүшү тенденциясы бар, өсүү тенденциясы. Былтыр айта кетсек 1900 гектардын тегерегинде улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 1900 гектар аянтта Кулпунай тигилген. Ошол эле баягы жалпы түшүм 14.000 гектар, 14.000 тоннанын тегерегинде түзгөн. Быйыл дагы ал аянттын өсүүсү кандайдыр бир өсүүсү күтүлүп атат. Себеби бүгүнкү күндө бул өсүмдүк өзү мындай аябай маржасы чоң, маржасы көп өсүмдүк болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде мунун өзүнүн технологиясы ошол эле көчөттөрүн алып келип, аны өстүрүү, өз убагында жер семирткичтерин берүү, зыянкечтерге каршы пестицидтерди колдонуу бул аябай тыкыр көзөмөлдү талап кылат. Ошол себептен бул өсүмдүктү өстүрүүдө дагы тобокелчиликтер бар. Бирок бай өстүргөндөр бүгүнкү күндө жакшы бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп, шарттар түзүлүп, баасы дагы дыйкандарыбызга аябай мындай кандай десем туура келүүдө баягы. Анан бизде азыркы тапта ошол эле Кулпунайда ремонтадный сорттор аябай өтө өнүгүп атат. Бул ошол эле жана клубниканын Альбион сыяктуу, Сан Андреас сыяктуу сорттор бар. Ал сорттор жана сиздер өзүңүздөр көргөндөй мындай чоң көлөмдүү болгон клубникалар болот. Ошол клубникалар дагы экспорттоого дагы аябай бүгүнкү күндө суроо талап чоң. Ошол себептен экспорттоо жумушу дагы бул клубника менен тынымсыз жүрүүдө. Мисалы ошол экспорт боюнча айта кетсем, былтыркы жылы жалпы эсептен республикабыздан 8300 тоннанын тегерегинде клубника экспорттолсо, бүгүнкү күнгө карата 25-жылдын 1-январынан тартып 2300 тоннанын тегерегинде клубника Россия Федерациясы жана Казакстан Республикасына чыгарылып кетти. Көбүнчөсү ошол жака. Чоң рахмат, Бакыт мырза. Убактыңызды бөлүп бизге экспорт жөнүндө көп маалыматтарды бердиңиз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караган өсүмдүктү өстүрүү, багбанчылык боюнча чечимдерди ишке ашыруу секторунун башчысы Бакыт Оразакунов болду. Биз болсо айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоого көмөктөшкөн штаб жана анын милдеттери туурасында сүйлөштүк. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.